Саясатта деле мен ойлойм, бизнестеги деле бул биринчи орунда принципиалдуулук, чынчылдык туруш керек го. Жаңы жүздөр келсе, жаңы күч, жаңы муун, жаңы ойлор, креативдүү жаңы ойлор дегендей. Мен өзүмдү аябай критикалаган адаммын. Керек болсо жолдошторум дагы, туугандарым дагы бардыгы айтышат, өзүңдү көп сын көз караш кылба депчи. 2014-жылы ошол командага Ахиллес деген жылкыны алып бергенмин. Ахиллес деген атты бүгүнкү күндө Кыргызстан эле эмес, башка улуттар дагы билет. Жакшы адам менен 1 саат сүйлөшүп олтурган, бул бир китепти окуп чыкканга эле барабар болуп калат да. Саламатсызбы, менин YouTube каналымдын көрөрманы. Бүгүнкү менин маектешим ишкер Мирлан Назарбеков. Мирлан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Абдан чоң Кыргызстан пандемияны башыбыздан кечирдик, өтө оор учурлар болду. Бул абалдан өзүңүз кантип чыктыңыз? Саламаттыгыңыз жакшыбы? Саламаттыгым жакшы эле. Бүгүнкү күндө жакшы. Анан бул пандемия жалпы дүйнө жүзүндө болуп аткандан Кыргызстанда дагы болуп өттү. Өзгөчө июль айы күчтүү болду. Ошол жалпы эле кыргыз эли менен кошо мага да ал оору жукту. Кудайга шүгүр, биздин врачтарыбыздын аракети менен, күчтүүлүгү менен мен жеңип кеттим бул оору. Оорубаңыз. Анан ушул пандемия учурунда сиз өзүңүздүн кичимекениңизге көп жардам бергендигиңизди баягы ошол жердештериңиз узун сабак сөз кылып айтып жүрүштү. Анан ушундай мекенге болгон, элге болгон, калктын бир аялуу катмарына жардам берүү ниетиңиз ушул пандемияны көрүп эле пайда болдубу же илгертен, мурдатан эле жардам берип жүрөсүзбү? Мен негизи өзүмдүн туулуп өскөн кичимекениме Бишкек шаарында деле өзүбүздүн ишканабыз жайгашкан райондорго жардам берип келебиз. Буга чейин да жардам берип жүргөнбүз. Бизге айыл өкмөттөрдөн көп эле кайрылышкан, ар кандай көйлөгөйлөр болгондо жардам берип келгенбиз. Пандемия учурунда бизде жанагы ЧП положениясы кирген убакта кичимекенибизге көп эле ишкерлер сыяктуу биринчиден продукты тараттык, ун түрүндө миллион сомго ун алып, ошол Кара Буура районунун көптөгөн айыл өкмөттөрүнө ун тараттык. Тез жардам унааларын буну пандемиянын күчөгөн убагында июнь айында алып бердик. Тез жардам унааларын июнь айында алып бердик. Айтыңызчы, эми болсо алдыда парламенттик шайлоо турат. Анан эгер мен жаңылбасам, сиз 2015-жылы дагы парламентке кайсы бир партия аркылуу ат салышкан экенсиз. Анан бул ирет дагы өз күчүмдү сынап көрсөм деген оюңуз бар экен да. Саясатка болгон кызыгууңуз эмнеден улам пайда болуп атат? Менде дагы 2015-жылы жогорку кеңешке аттанганга мүмкүнчүлүк болгон. Бирок тилекке каршы мандат ала алган жокмун. Ошол кезде дагы мени колдогон элиме мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетет элем. Анан ишкер болгондуктан өзүмдүн мекениме, Бишкек шаарына ушундай жардамдарды көрсөтүп тургандыктан эл таанып калат экен, билип калат экен, саясатчылардан таанып калышат экен. Быйыл дагы кээ бир партиялардан, саясатчылардан мага сунуштар келип түштү. Анан мен өзүм дагы бала кезимден ушул саясатка барсам деп кыялданчу элем. Анан азыр ишкер болуп, өзүмдүн күчүмө толук ишенип, акылга толуп турган убагымда жакшылап ойлонуп, быйыл дагы өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү сынап көрөйүн дедим. Ошондо ортодогу 5 жыл аралыгында сизде тажрыйба дагы топтолсо керек. Анан көз карашыңыз дагы мындай 5 жыл ичинде өзгөрдүбү? Бир саясий, экономикалык кырдаалга, биздин жашообузга? Адам
баласы бул убакыт өткөн сайын акылга толот экен. 5 жылда деле адам бир топ ойлонуусу, турмушка болгон көз карашы өзгөрөт экен. Эгер сыр болбосо, азыр кайсы партияны тандап, ким менен барайын деп турасыз? Эч кандай деле сыр жок. Кече күнү партиябыздын съезди болуп өттү. Мекеним Кыргызстан партиясы менен жогорку кеңешке аттанып жатам. Өзүңүз билгендей эле, Мекеним Кыргызстан партиясын коомчулукта Райым Атраимовдун ысымы менен байланыштырып жүрүшөт. Анан 2015-жылы Республика партиясынын байрагы аркылуу парламентке талапкер болсоңуз, бул ирет Мекеним Кыргызстанды эмне үчүн тандап алдыңыз? Мени 2-3 партия чакырган. Алардын бардыгы менен сүйлөшүп, талдап, билгенден кийин 2-3 партия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин мен билдим Мекеним Кыргызстан партиясы менен келечекте өзүмдүн жогорку кеңеште койгон ойлорумду, максаттарымды, эл үчүн жасай турган кызматтарымды ушул партия аркылуу аткара алам деп көзүм жетти. Парламенттик шайлоо өтөрүн аз эле калбадыбы? Анан эл өкүлү болуп калсам, мен ириде жасайм деген пландарыңыз барбы? Минимум, план максимум дегендей. Мен жогорку кеңешке депутат болуп барып калсам, жасай турган ойлор көп. Депутаттын эң негизги милдети кайсыл? Бул мыйзам чыгаруу жана ошол мыйзамдуулукту көзөмөлдөө, өкмөттү шайлоо, ушул сыяктуу жана эл өкүлчүлүгү. Мен биринчи койгон максаттарым бул бүгүнкү күндө пандемияга байланыштуу баардыгыбыз эле билип калдык. Анын үстүнө айтып коет эмеспи, биринчи байлык ден соолук деп. Ошондой эле ошол сыяктуу бул мен биринчи орунга саламаттык сактоо тармагындагы реформаларды коет элем да. Социалдык маселелер, анын ичинде билим берүү албетте биринчи орунда. Бүгүнкү күндө биздин билим берүү деңгээлибиз өтө төмөн десек жаңылышпайбыз. Анткени биз эми өзүбүздүн жаш кезде окуганыбыз менен азыркы күндү салыштырып билебиз да, кандай болуп атканын. Ошол кезде биздеги кандай идеялар бар эле, бизди кандай окутчу эле мугалимдер. Биз мисалы мектепте окуп жүргөндө ар бир баладан сен ким болосуң деп келечекте сураса, мен мугалим болом, мен врач болом, мен учкуч болом деп мындай чоң идеялар менен жашачу эле. Ошол нерсенин баардыгы бизге мектептен эле уже салынчу да, бизге уже мектептен эле фундамент болуп куюлчу. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүү ошол нерсенин баардыгы жоктой. Барсаң жаш балдарда мурдагыдай болгон билимге кызыгуу жок. Идеология жок. Балдардан сурасаң, ким болосуң деп сурасаң, өздөрү билишпейт. Керек болсо алардын арасында көбү бүгүнкү күндө биздин коомубузда болуп жаткан негативдүү жактарга да кетебиз деген балдардын бар да. Ошон үчүн билим берүүнү өзгөртүшүбүз керек. Биз эгер мамлекетти көтөрөбүз десек, бул жөн эле билим берүү деп айтып койгон бир мындай кичинекей эле угулганы менен, бирок негизи бул эң чоң маселе да. Билим болмойча биз Корея же Япония сыяктуу мамлекеттердин деңгээлине эч качан жетпейбиз. Бир гана баардыгы билимдин негизинде болот. Бул мындай фундаменталдуу болуп эсептелет экен да, саясатка мындай кадам таштап атасыз да. Болбой эле саясатчылардын арасында мындай мүнөздүү кайсы критерий сизге өзгөчө жакпайт, көңүлүңүздү ортат, анан саясатчылардын жаңы муунун кантип, кандай кылып тарбиялаш керек деп ойлойсуз? Мен эми саясатка жаңы аралашканы бара жатам. Саясатта деле мен ойлойм, бизнестегидей эле бул биринчи орунда принципиалдуулук, чынчылдык туруш керек го депчи. Анткени бизнесте башка бир партнерлор менен иш алып барышсаң, эгер аларды бир жолу алдасаң, экинчи алар менен иштеше албайсың. Ошол эле чөйрөдө сенин кадырың түшөт. Ошол эле сыяктуу саясатта дагы биздин саясатчылардын бардыгы принципиалдуу, бир сүйлөгөн, чындыкты издеген адамдар болсо деп ойлойт элем да. Бүгүнкү күндө ошол нерсе көп жетишпей турат болуш керек. Ошону сиз оңдогуңуз келет? Мен ошону оңдогум келет. Эгерде парламентке келсеңиз, эң ириде жасайм деген, сиз көңүл бөлөм деген маселелер кайсы? Кудай буйруп, мен жогорку кеңешке келип калсам, эң биринчи эле койгон максатым бул экономика, ишкерлерге жакшы шарттарды түзүп берүү,
инвестиция тартуу, ишкерлер менен банктардын ортосунда болгон мамилелерди жеңилдетүү жана ошондой эле өзүм дагы ишкер болгондон билип калдым, көп бюрократиялык тоскоолдуктар бар, ошолорду азайтуу. Ишкер катары азыр ишкерлерди негизги көйгөйүн жон териңиз менен сезесиз да. Эмнеден кыйналышат? Эмне жардам керек мамлекеттен? Мен ишкер катары айтат элем, эң биринчи ишкерлерге дайыма финансы жетишпейт. Бизде ушул банк менен ишкерлердин ортосунда болгон мамилени жеңилдетип, бул биринчиден кредиттин пайызын азайтуу, экинчиден жеңилдетүү жолдору менен берүү. Элдин бардыгы эле билет, бул залог коюу боюнча эч кандай кредит берилбейт. Ошол жагы бир аз жеңилдетүүлөр болсо, именно ошо залог коюу жагынан да. Ишкерлердин күрөөсү жок да, көп эле ишкерлердин күрөөсү болбойт да. Күрөөсү жок. Жакшы ойлору бар, жакшы иштерди жазайын дейт, бирок күрөөсү жоктон кыйналышат. Сиздин эгер сыр болбосо, өзүңүздүн жеке ишкерчилигиңиз эмнеге байланыштуу? Менин бизнесим ар тармактуу десем дагы болот. Мен айыл чарбасында, ошондой эле соода сатык жана тейлөө тармагында бизнес менен алектенем. Бул бизнести бутунан тургузуу деле абдан чоң түйшүктү талап кылса керек да. Анан парламентке барып калсаңыз, саясий маселелер менен көбүрөөк алектенүүнү каалайсызбы, же болбосо экономикалык маселелер сизди көкүрөгүңүзгө жакынбы? Менин көкүрөгүмө көбүрөөк бул экономикалык маселелер, саясат жагы жакыныраак деп ойлойм. Эгер Кудай буйруп мен жогорку кеңешке барып калсам, бизнесимди өзүмдүн бир туугандарыма тапшырып беремин. Анткени менин үй бүлөмдө бир туугандарым да бардыгы ишкерлер, биздин чогуу жасаган иштерибиз көп. Бир туугандарым жетектеп кете берет. Кээде сизден оппоненттериңиз сурашабы, колуңузда бар, жетишерлик чарбаңыз, турмушуңуз бар, эмне үчүн саясатка баргыңыз келет, эмнеге жогорку кеңешке баргыңыз келет депчи? Бизнесмендер, булар мен ойлойт элем, мыкты адамдар деп. Анткени жеке ишкерлик кылып, ошончо ийгиликке жетишүү дагы ар кимдин колунан келе бербейт. Бизнес жасаганда албетте биринчи орундан жумушчу орундарды түзөсүң, мамлекетке салык төлөйсүң. Бул бизнес экономиканын өзөгү десем болот. Мамлекет дагы эң биринчи көтөрүлүш үчүн бул бизнести көтөрүш керек. Налогтордун эсеби менен гана бюджет болот, билесиздер. Бизнес менен алектенген адамдардын көбү тең салмактуу келет. Анткени бизнесте ар бир нерсени жасоо үчүн жети өлчөп бир кес дегендей көп ойлонуп, тең салмактап, баардык жагын карап тургандан кийин чечесиң. Популисттик ойлордон, сөздөрдөн алысыраак болосуң. Айтыңызчы, сиз бүгүнкү күндө ушул ишкерчилигиңиз аркылуу канча адамга жумуш орун түзүп бере алдыңыз? Бүгүнкү күндө ишкерчилигим аркылуу бир 200-дөн 300гө жакын адам менде иштейт. Жумуш орун түзүп бере алдыңыз. Жумуш орунду түзүп бердим. Саясат жөнүндө айтканда, көбүрөөк мына парламенттик шайлоонун алдында жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттар боюнча мындай кызуу талкуу жүрүп атпайбы? Сиз алардын профессионалдуулугуна, ишмердүүлүгүнө бүгүн сырттан байкоо салып кандай баа берер элеңиз? Жогорку кеңештин 6-чакырылышына биздин коомдо негативдүү сөздөр аябай көп болуп жатат, акыркы 1-2 жылдын ичинде. Бирок мен ойлойт элем, ал жерде олтурган депутаттардын бардыгына бул сын пикир туура келбейт деп. Алардын арасында мыктылары да бар. Ошол депутат мандатты алып жүрүүгө татыктуу эместери дагы бар. Анан бизде кыргызда бар эмеспи? Бир кумалак, бир карынды чиритиптир дегендей. Кээ бир депутаттардын ойлонулбаган сөздөрү, иш аракеттери аркылуу бүгүнкү күндө парламент ушундай абалда болду го дейм. Айтыңызчы, азыр эл арасында эски жүздөр, эски саясатчылар деген термин пайда болду да. Анан сиздин оюңуз боюнча саясатчылардын жаңы муунун келишин, аларды мындай калыптандыруу аракетин сиз дагы колдоп жатпайсызбы? Кандай ойлойсуз? Жаңы муун бүгүн кийинки мурдагы профессионалдын көчүн улап кетерине ишенесизби?
Албетте, жаңы жүздөрдүн, жаштардын келүүсүн мен дагы колдойт элем. Коом дагы ошол нерсени сурап турат азыр. Жаңы жүздөр келсе, жаңы күч, жаңы муун, жаңы ойлор, креативдүү жаңы ойлор дегендей. Бирок ошол эле мезгилде дагы эски саясатчылардын тажрыйбасын унутпашыбыз керек, алардан тажрыйба алышыбыз керек. Азыр прогрессивдүү жаштардын колунда тыйыны жок. Ал эми тыйыны жоктордун депутат болушу дагы кыйын да. Анан бул жагынан алганда, мисалы сизди биз Кыргызстандагы мындай ийгиликтүү ишкерлердин катарына кошсок, сиз үчүн байлыктын мааниси канчалык? Байлыктын болгону жакшы. Эмнеге жакшы? Бул өзүңдүн жашооңду жеңилдеткенге гана жакшы да. Бирок байлык мен үчүн биринчи орунда деле турбайт. Мен ойлойт элем, биринчи орунда бул андан башка дагы адам үчүн кызык нерселер бул дүйнөдө көп. Адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, рухий байлыгы бар. Мен өзүмдү ушу жакшы инсан болсом деп көбүрөөк байлыкка караганда көбүрөөк ошол нерсени ойлойт элем да. Ошон үчүн мен бул бизнес жасап жатканда дагы биринчи орунга өзүмдүн материалдык байлыгымды эмес, бул жумушчу орундарды түзүү, мамлекетке колуман келген жардамды берүү максатын көздөгөм да. Үй бүлөдө дагы кандай тарбия алгансыз? Мен үй бүлө жөнүндө сөз болгондо абдан кубанам. Анткени мен ушул үй бүлөдө төрөлгөнүмө өзүмдү абдан бактылуумун деп эсептеймин. Ата-энем мага эң жакшы тарбия берди. Бардык бир туугандарыбызга эң жакшы тарбия берди. Бүгүнкү күндө да ушул ата-энемди уят кылбаган, татыктуу, ошолордун тарбиясына татыктуу адам болсом деген аракет менен жашап келе жатам. Биз 5 бир тууганбыз. 3 кыз, 2 уул. Ошол ата-энеңизден алган тарбияны бүгүн балдарыңызга берип аткан кезиңиз экен да, Ооба, мен эң туура айтасыз. Ушул ата-энемден алган тарбиямды балдарыма ошол деңгээлде бере аламбы деп дайыма ойлоном да. Балдарымды дагы мен келечекте ушул татыктуу адамдар кылып өстүрө аламбы деп ойлоном. Айтыңызчы, сизди дагы мындай негизги бир хоббиңиз катары баалап жүрүшөт, асыл тукум ат жылкыларын багып өстүрүүгө кызыгат деп жүрүшөт да. Жеке чарбаңыз барбы? Өзүңүз да улуттук ат оюндарына кызыгасызбы? Ооба, менин жеке чарбам бар. Ал жакта асыл тукум жылкыларын багабыз. 2014-жылы Көкбөрү боюнча Талас командасы түзүлгөндө 2014 жылы ошол командага Ахиллес деген жылкыны алып бергенмин. Жолдош балдар менен ошол команданы түптөп ипподромдун жанынан сарайды алганбыз. Ошол жерде 5-6 жигит ушул күнгө чейин жылкыларды карап, ушул Көкбөрү командасын колдоп келебиз. Биз ошол команданы колдоого алып, ушул жакшы жылкыларды алып командабызга кошкондон бери, командабыз 5 жылдан бери дайыма ийгиликтерге жетип биринчи орунда алып келе жатат. Ахиллес деген атты бүгүнкү күндө Кыргызстан эле эмес, башка улуттар дагы билет, Казакстан билет, Өзбекстан билет десек жаңылышпайбыз. Анткени Астана шаарынан да көптөгөн адамдар менен сүйлөшкөнмүн. Ушул Ахиллестин атты ээси сиз болосузбу деп таң калышкан. Сиз башка өлкөдөн алып келсеңиз керек аны, Жок, биз ал Кыргызстандан эле алганбыз. Кыргыздын эле жылкысы. Жон гана өзүнүн таланты менен ушундай атактуу болду. Саяпкери мыкты окшойт. Саяпкери мыкты жана характери күчтүү да. Мен бала кезимден, жаш кезимден шаар башка жакта, шаар жакта чоңоюп калдым. Анткени лицейде окудум. Ошону менен бала кезимде көп жылкы мин алган жокмун. Бирок кийин чоңойгондон кийин ошол жагына өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтүп, азыр деле бош убактарда барып минип турабыз. Ат оюндарына кызыгууңуздан тышкары, бала кезиңизден ыр жазарыңызды дагы белгилеп жүрүшөт да. Демек, сиз бүгүнкү күндө деле ошентип калем кармайсызбы же бул жаш кездеги, бала кездеги романтика бекен? Мен бала кезимде
ыр жазууга абдан кызыкчымын. Көптөгөн ырларды да жазгам. Ошол кездеги жаш кезибиздеги Бай Чечекей журналына, райондук журналдарга көп эле жолу жазган ырларым чыгып жүргөн. Кийин чоңойгон кезде турмушка болгон көз караштар өзгөрөт экен, калып кетти. Кудай буйруса, Кудайдан узун өмүр тилейбиз. Аксакал болгон кезде кайра бир чыгармачылыкка кайрылабызга деп ойлойм. Ал кездеги романтика бүгүн сакталат бекен, жокпу? Ооба, сакталат. Кесибиңиз юрист экен, Ооба. Анан укук коргоо системасында иштеп жүрүп эле ал кызматты таштап, анан ишкерчиликке аралашууңуз бул үй тиричиликти оңдоодон улам болдубу же башка себебинен улам кетип калдыңызбы? Мен өзүм кесибим боюнча юрист болуп окуу жайым бүткөндөн кийин иштедим. Ал жакта иштегениме абдан сыймыктанам. Анткени ошол кесип менен иштеп жүргөндө көп тажрыйба алдым. Өзүмдүн билимимди практикалык жактан дагы бекемдедим. Көптөгөн адамдар менен тааныштым, көптөгөн мекемелер менен сүйлөштүм. Бирок ошол кездерде 2000 жылдары биздин Кыргызстанда азыркыга караганда кыйынчылык болчу. Көп адамдар соодагерчилик менен жаңы машыгып, көп адамдар жолдош балдардын арасынан эле көптөрү батирлеп, жумуш таппай жүргөн убак болчу. Ошондо мага ушул ойлор келген, мен ишкерлик менен алектенип, Кудай буйруса элиме көптөгөн жумушчу орундарын түзүп берсем. Өзүңүзгө эки сөз менен кандай мүнөздөмө бере аласыз? Мен өзүмдү аябай критикалаган адаммын. Керек болсо жолдошторум дагы, туугандарым дагы бардыгы айтышат. Өзүңдү көп сын көз караш кылба депчи, өзүңө жашооңо да кыйын болот депчи. Дайыма адам эркин жашаш керек, ойлонбо деп айтышат го. Мен андай боло албайм эмнегедир. Дайыма өзүмдүн ар бир кылган аракетиме, өзүмдүн кылган жумушума баа бере берем да. Албетте жакшы сапат өнүгүүгө аракет кыласың. Бирок жашоонун ошол эле мезгилде рахатын да унутпаш керек экен да. Жашоонун рахатын да сезип жашаш керек экен. Ошол болгонго каниет кылып да жашаган бул жакшы экен. Экөөнүн бирөөнү гана тандоо укугу берилди дейли. Дүйнөдөгү бай адам болуу же дүйнөдөгү эң акылдуу адам болуу. Сиз кайсынысын тандамаксыз? Мен дүйнөдөгү акылдуу адам болууну тандамакмын. Анткени бул байлыкты да тапса болот, бийликти да тапса болот, акылды эч качан таба албайсың. Эгер ошол сага касиет берилген болсо, дүйнөдөгү эң бай акылдуу адам болсоң, сен өзүңө керектүү байлыкты дагы баардык нерсени жасап алса болот деп ойлойм. Ошон үчүн мектепте билим алууга көңүл бөлгөн экенсиз да, көбүрөөк? Ооба, мен мектепте билим алууга абдан көңүл бөлгөм. Анткени мен өзүмдүн апам дагы мугалим болчу. Апам дагы аябай билимге бизди тарбиялаган да. Өзү дагы 27 жашында эле мектептин директору болуп, биз үчүн ошол нерсе стимул болчу. Анан биз дагы ушундай жакшы окусак, биз дагы ушундай деңгээлге жетсек деп, жана айтып кеткендей, ошо ата-энем мен үчүн аябай мотивация болгон да. Анан мен дагы мектепте өзүм жакшы окугам. Мектепти алтын медаль менен бүткөм. Өзүңүздүн интеллектуалдык багажыңызды кантип байытасыз? Бул интеллектуалдык багажды байытуунун жолу көп болсо керек. Эми ар ким ар кандай жол менен өзүн өстүрөт. Анын ичине мен ойлойт элем, бул китеп окуу, бүгүнкү күндө дагы бул информациялуу жолдор аябай көбөйдү. Андан тышкары дагы ошондой эле бул жакшы адамдар менен, өзүңдөн жогорку адамдар менен баарлашуу, бул өтө кызыктуу бир жакшы адам менен 1 саат сүйлөшүп олтурган, бул бир китепти окуп чыкканга эле барабар болуп калат да. Айтыңызчы, күчтүү жана алсыз жактарыңыз барбы? Саясатка бараткан адам үчүн бул дагы маанилүү критерий болсо керек. Албетте, ар бир адамда жакшы жагы да, жаман жагы да болот, күчтүү жагы да болот, алсыз жагы да болот. Ошол сыяктуу мен өзүмдүн күчтүү жагым деп, өзүмдүн өжөрлүгүмдү алдыма койгон максатка тайманбай аракет кылгандыгымды айтсам болот.
Ал эми алсыз жагым деп билбейм, мени көп адамдар айтат ак көңүлсүң деп. Ак көңүлсүң деп, ошол ак көңүлдүгүмдүн артынан дагы турмушта көп каталарды кетиргем. Ушул ак көңүлдүк жагымды мен өзүмдүн алсыздыгым деп айтам го дейм. Ичкиликке, чылым чегүүгө болгон мамилеңиз кандай? Орточо деп айтсам болот. Чылым чегүү мен оюмча бул зыян. Чылым чегүүдөн эч кандай пайда жок. Чылым чегүүдөн бир гана адам оорукчан болот. Ошондуктан чылымды өзүм дагы бүгүнкү күндө чекпейм, бирок чегип көргөм. Ошон элдин баарына эле айтат элем, чылым чекпей эле койсун деп. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Маектешим Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкер, ишкер Мерлан Назарбеков болду.